Агай азыр аң сезимди өстүрүүнүн ар кыры бар. Ар түрдүү жолдору, ушунчалык көп сабактар бар да. Эми ушу аң сезимибизди кантип өстүрөбүз? Анан сыйынуунун дагы ар түрдүү жолдору, жанагы диндер бөлүнүп кетти агымдарга дейинчи. Эми ошол сыйынып эле ушу сыйынганда эле бир жан дүйнөбүз тынчтыкка келип калабы, же аң сезимибизди өстүргөндө тынчтыкка келеби? Эмне кылыш керек адамдар? Азыр кандай кылып аң сезимди өстүрөбүз? Кантип жан дүйнөнү тынчтабыз? Же ошо диндерге киребизби? Эмне кылабыз агай? Ушулар жөнүндө дагы мындай ар кырынан айтып кетсеңиз. Адам аң сезимди өстүрүш үчүн адам сыйыныш керек. Бул өтө түпкүрдөгү адамзат тилдерге, улуттарга бөлүнөк мезгилдеги, адамзат диндерге ажырай элек мезгилдеги, адамзат мамлекеттерге, саясаттарга бөлүнөк мезгилдеги, асмандын эрки жерде бар болуп, жер деген сөз. Жериңди ошол алтык окатыбызды жерден жылда алып жейбиз да. Жазда эгебиз, күздө пышат. Ошону жерди бергенди төр деп айткан. Төр деген бул ошол ааламдагы эң сыйлуу жай. Ошону ошо жер энеге бизди ушу төр кылып алып келип, ошондо бизге биринчи өткөндөгү сабактарда дагы айтканмын, биринчи периштелер жерге келип күнөөгө баткандан кийин анан жерге үн угуп турулаган, жерге ан аркылуу гана жер энени бейишке айландыруу мүмкүн экендиги жөнүндө жараткан Алла Таала Кудай Теңир ошон биринчи анды алып келген. Ошон үчүн анды сезе кеп, аң сезим деген аң, анан сезим. Ошол аңды сезгенде, сен аң сезим деңгээлге жеткенде, сендеги сендеги акыл эс үн катышпайт аерде. Үндүн кереги жок. Сен бүткүндөй денең менен, колу бутуңа бүтүндөй сен денең, бүтүндөй ааламды көргөн мүмкүнчүлүккө, аң сезимге айланып каласың. Көрдүңбү? Экинчиси, анан ошол аң сезимге, ошол аң сезимден периштелер, ошо биринчи жерге ээлик кылган периштелер ошол аң сезимди иштетпей коюп күнөөгө батып, жер энеден куулган. Жер эне деген жер жериңди дайым берүүчү андын ээси. Ошол аң келген үчүн жерде бүт азык баары бүтөт. Ошону жер эне дегенде ан да ошол ан жөнүндө сөз келип атат. Анан азыр адамзат ага ошо сыйынуу аркылуу, тообаларды айтуу аркылуу, же болбосо ислам дининде өткөндө айтканмын, алардын диалектисинде намаз, кыргыздын диалектисинде намыз деп. Ушулар аркылуу гана биз ошол түбөлүк өмүргө, өлбөстүккө жете алабыз. Ошону сыйын деп айтат. Сыйын деген ошол биринчи ан келип атат. Ан көктөн адамзат үн аркылуу, ан аркылуу түбөлүк өмүргө жетүүнүн программасы. Ошону ан деп айтат. Анан кийин кээде үн деп айтат. Анан башка бүгүнкү көп дүйнөлүк тилдерде ү, ө, ың тамгасы жок. Ү, ө, ың тамгасы, ушул үндөр кошулган сөздөр бул Кудайдын сөздөрү болуп эсептелет. Булардын баары жогун алып коюшкан. Анткени байыркы кыргыз жазууларын жер бетинен жок кылышкан. Кийинки жазуулар ушу жазылып турат деп, ошол адамзат ошол сыйынганда, аң сезим менен жашоо, жана Манас эпостогу, Манас улуу жомок сөз деп атпайбызбы? Ошонун баары жогу ошол аң сезим аркылуу бизге келет. Көрдүңбү? Ошол ан бизге келе берет, ошо Манасчыга келе берет, аң келе берет, Манас аны сезип, оозунан чыгарып айта берет, куултуп.
Aң сезимдин жеткенчеги. Аңды келип сезип байлап. Ооба. O aң сезим ошону түшүндүрөт. Аң сезим акылдан да, эстен дагы, акыл эстен дагы бийик турган адамзатты түбөлүк бир түшүнүккө, жашоодогу ислам динин терминине айтканда бейишти адамдын өзүнөн жарата турган мүмкүнчүлүктүн ээси бул аң сезим болуп эсептелет. Көрдүңбү? Ошол кээде дагы баягы ушунчалык баягы Курандагы сүрөлөрдү окуп атканда ошо анды ошентип кубултуп айтып баягы ошо сезимге кирип кеткенде ошо Куранды окуп аткан аалымдар дагы ар кандай оорудан адамдарды куткара алат. Башка диндерде деле ошо сыйын деп атат. Христианда дагы ошол анга сый көрсөтүү аркылуу анды сезим деңгээлине чыгат дагы оорудан кутулат. Ошону аң сезим деп айтат. Көрдүңбү? Аң сезим биринчи аң келген. Ан Кудайдын сырын адамга жан дүйнөсүнө сездириш үчүн аң сезим адамдын дилинде жашайт. Аң сезим динде жашабайт. Динде жок аң сезим. Анткени диндердеги нерселер жердин энергиясындагы, жердик гана деңгээлдеги жашоо жөнүндөгү маңыздуу, баалуу маалыматтар. Аң сезим бул ааламдык деңгээлдеги. Дин болсо адамдык деңгээлдеги маалыматтар болуп эсептелет. Булардын айырмасын бири-бирине карама каршы башка кылган туура эмес. Ошон үчүн Манасат айтып атпайбы? Ошентип ар бир адамга чаң гана ободо айланмайын тазалууга. Төрөлүп, кайра өлүп, мыйзам ченем түбөлүк нурга айланат мээнеттенген. Акыркы айтар сөзүм өтмөк тордо адамзат адашпастан түшүп жолго, диндерге бөлүнүшүп ажырабай, дилиңде болгон динди чанып танбайм. Анткени ошо аң сезимдин дилде экенин, дилде аң сезим бар экенин адамзат ошол деңгээлге өсүп жеткенде диндер сенин жан дүйнөңдө, түшүнүгүңдө жок болуп кетет. Сен бардан жокко, жоктон барга кайып мүмкүнчүлүгүнө жеткен касиеттүүлүккө, ыйыктыкка барып туруп каласың. Көрдүңбү? Ошол аң сезим ошол болуп эсептелет. Анан биз азыр аң сезимге жете элекпиз. Биз азыр диний деңгээлдерде, саясий деңгээлдерде гана жүрүп атабыз. Ошон үчүн бири-бирибизди жактырбайбыз. Азыркылар сыйлап эткенде, биздикилер аңды сезип эле сразу аткарган экен да, э? Ооба. Ошон үчүн ошол периштелердин акыбалына жетиши мүмкүн эмес. Алар ушул бүтүндөй денеси менен аңдап сезип эле ааламдын бир четинен экинчи аң сезим менен жетип турган аларда аралык убакыт болбогон. Ааламда кандай нерсе биздин көзүбүз көрбөгөн кайып нерселерди алар жөнүнө көрүп турган. Көрдүңбү? Аларда дене болбогон. Ошон үчүн алар периштелер болгон. Ошон үчүн кыргыздар нур элден болду. Ошо периштелерден таралып келген элбиз биз. Анан кийин адам ата топурактан жаралгандан калган элдер ошондон жаралган. Анан ошолор алар нур эл жер бетинде калып атат. Бул ошол Манас илиминде бар бул. Жер бетинде калып атат да кийин ошол нур элден анан кийин ошол нур элге анан сыртынан топурак кабык болуп анан кийин ошондон кийин адам ата өнедет. Кийинкилер ошодон чыгып атат. Жанагы башка элдерди, улуттарды топурак эл анан кыргыз эл нур эл деген маанысын ача албай атышат. Маани мына ушул жерде жүрөт. Анткени нур абалда болгондо алда дене жок. Анда паланча миңдеген градус суукта, паланча миңдеген градус ысыкта дагы ал нур эч нерсе болбойт, аны кабыл албайт. Бирок аң болуп, сезим болуп, аң сезим болуп алып нур болуп тура берет. Бийик жан рух болуп кеткенде аң сезим. Ооба. Биз азыр Ошон үчүн жан менен урух өлбөйт. Жан менен урух өлбөйт. Анткени ал ошол нурдан турат. Анын ээси ошо аң сезим болот. Ошо аң сезим өспөсө жанагы жан дүйнөсү тынчыбай атат дагы, э? Ооба, ошон үчүн тынчыбаса кысылат, кыйналат. Адам аң сезимге жеткенде, Жан тынчы. адамдар анда жер бети бейишке айланат. Аяр бу жерге акчанын кереги жок болуп калат.
altın ele sarı temirge aylanıp kalat. Gördüңbü? Adamlar mamule menen kut bolup, mamule kut bolup, kut degen Kudayдын töөлүk berekesi beyişti mekeni bolup kalat. Mamulede kut bolup yaşap kalat. Biz hazır mamule ket bolup yaşap atmayız. Mamule kılabız anan ketebиz деп. Servetinde kança mamule ket bolup atat. Bırak şu mamleketlerden var çoğu. Siyasi terimlerden çıkıp mamleket kutka gelse o yerde bir deli oku atılmaydı. Adam atadan bugünkü geçeyim bir gün soğuş bolmay gün yok. Adam atadan bugünkü geçeyim soğuş bolmadı. Soğuş degen iki sözden birinci sok, ikinci iş. Vuruş, vur, ikincisi iş. Vur, uş, soğuş da uşudan aytırlar. Ankeni biz Kudayдын işi olup jaralganбыз. Аны аткарбай эле Kudayдын işi olup. Oşon üçün 80-90'a çıkkanda birөө kaytış bolup gelatsa, "Öy kayaktan bu kaydan gelatasыңар?" Ol. Falanca kaytış bolup ketken eken, oşo toprak salıp gelatabыз deydi. Oşonda kaytış degen sözgө maani berelik. Iki sözden turat. Birisi kayıttı. Kimden? İşten. Kayıttı işten o. Kaytış bolup gelatkan eken. Oşon üçün soğuş, uruş, kaytış, jeňiş. Jeňiş degen söz победа demez. Jeňiş degen söz победа, iş, работа. Kırgızdı sözünde uşunday kasiyet, görünmegenden görüngenini jaratkan. Aňsezimlik deňgeldi açkan. Aňsezimlik tübölük ömürkerin jarygyn tanıtkan söz. Oşon üçün men kırgızlar ilim elde oşonu aytam. Al kagazga yazılıp, miňdegen yıllar murda tamgalar menen tanılıp, kagazda yazılıp, anan golun menen baraklı. Bular bilim, bilim el. Adamzat yer betinde adamzat ekiге bölünöt. İlim el, bilim el. Kırgızlar tiri bilim el. Oşon üçün manas adam atada murda, perişteler yer betine gelelekte murda, asmanda ruh bolup, bolup, söz bolup turgan eken. Oşon üçün manas ata o aň sezim menen an gökten gelet, an gökten gelet. Aytuçu manas any sezip oşonu aytıyor. Manastın sırrı mına şu yerde жатат. Agar ошондо жанагы азыр жан дүйнөсү тынчып атпайбы? Демек аң сезимин өстүргөнгө аңдап сезбей атат да. Аңды сезгенде ал Кудайдын тунуктугуна, арулугуна барат экен да. Ооба. Ошондо anга kelgende, andı sezgeninde sendegi yerdegi egonun bar jogu. Göre albastık. Napsi ketет. Göre albastık. Aç gözlük. Oşo napsiga. Hazır adamzat dindegilerdi de görüp atabız, sayasatты da görüp atabız. Sayasattın padişası prezidentleri. İslam dininin padişası Saudana'nın Karolu. Jettigi Rimdegi papalar. Napsidan ketip atpayбы, bet bar jogu. Aň sezimde napsi maselesi joýulat. Napsi bütünde adamdın oşol dene kumarları dep koysa oşonun bar jogu. Aň sezimde tübölük beyişte tübölük bar boluda ölböstük aylanyp kalat. Agay, biz hazır 21-nji kылымda жашап atабыз da, önüpkön. Эми siz aytkan nerselerge kayсы kılımdarda жетебиz? Daha kança kılım var? Aň sezimge ösüp jetilgende adamzat. Aň sezimge jetip ösülgende dinler joýulat, mamleketler joýulat dep atpaymy? Aň sezimge ösüp jetilgende wagt aralyk mezgil joýulat. Biz aň sezimge jetkende periştelerden dengeline barıp kalgan bolabız. Çok oldu. Ооба. Al yerde ün söz koldanılmay kalat. Bütkül turpatыбыз menен bizi tulkuğubuz menен ele büt alamny görgen. Alam bizden içimizden jaralap çıkkan mümkünçülükke jetebиz. Bul kırgız akıles manas ilim uşu jönünde aytat. Oşon üçün manas ilimdi bugün yer betine taratışыбыз gerek. Yer betine. Kırgızlar manas ilimin yer betine tarasa, Kırgızlar adamzatты agartuuçu, adamzatты kutkaruuçu, adamzattın can düýnösүn jana sen aytyp atpasың, can düýnö kaçan tınçyk. Oşonon tazartuuçu kudret güçtün eğleri biz.
Bunu biz jana aytып atkан ıyık kitaplarga men karşı emasmın. Oşol ıyık kitaplardy ıyık emes kılıp okutup atkanlarga karşımın. Sebebi bölüp jarıp atpayбы. Bölüngönden mıntımak menen birimlik kelip çıkpayt. Bölüngönden ulam ösüp, bölüngönden dagı bölünüp, bölüngönden dagı bölünüp kete beret. Al çeksiz karama karşılıkka bölünüp kete beret. Kaçan gana Kırgız tildegi, Kırgız uruktagı Manas ulu sözgө kelgende adamzat biriget, adamzat ulutlarga bölünböy kalat. Mamleketlerge bölünböy, mamile kutlarga aylanıp kalat. Gördün mü? Oşon üçün kaçan gelebиз. Biz aң sezimge jetkende masalan 40 uru Kırgız. Oşon misal üçün men adegine urusunamın. Adegine emes, adam ata emes, adam atanlar perişlerge çeyinki aralıklar joyulat. Antkeni bul aralıktardın bar joğu ömürgө kün olup algan vakit. Ömürgө kün o künö degen söz grek greşni degen emes. Kün olup aldı. Anan tün olup alat. Gün olup alat. Anan tün olup gün tün bolup ajıraşıp oşon adam kaytış bolganda tübölük tüngө ketet. Gördün mü? Oşonun bar joğu joyulat. Anı mana selebin gana, Kırgız uruhu gana, Kırgız til gana açıp beralat. Men bu tildi maktayın dep atkan yerim jok. Bu yerde jaratkandın ошол birinci kökten perişteler günögө baратканда an gelip atpayбы. Oşo an arkılı жердин суунун kölküp жаткан, alamды kaplap жаткан суунун betine toprak tutup anan jer payda bolup atpayбы andan. Oşo anды aң sezimge kelgende biz uşul akbalga gelebиz. Tübölük bar bolunun esine. Tübölük başka alam dünya planetaları jaratуу mümkünçülüğüne gelebиz. Bunu bugün bu ilim gelip atat. Bu ilim düşüp atat. Bunu kabul albayla gayra ötkendegine estebele uşentup atabız. Al suron tura berip atasan. Kaçan kaysı kılımda jetebиz. Biz oşonda turgan elmiz. Mesele özübüzdü ele taanıp atışыбыз gerek. Oşon üçün okularda atış gerek. Dinge karşı süйлөбөш gerek. Siyasatka karşı ilimdin özüne tanısan adamın özüne janagı üşü kurgan nerseni sırtı düşüp kalganday olup buların barca özünden özüne düşüp kalat. Adamzat kantip bir tübölük beyiştin özü eğler ekendigin tanıydı. Oşon üçün aytılıp atpayбы. Жаңыз maga tooba kıl. Жаңыз maga sıyın. Oşonda içken suuna, jegen danına, malыңдын tölüne, jeriңdin tüşümüne batalı kılam. Ölөр gündörde sırın işiңerge uruk kılıp, söz kılıp koygan söz kasiyetin jarığı arkılı, aң sezim arkılı, tübölük ömürge bar kılam. Ar biriңdi beyiştin ekeniňerdi, beyiş ekeniňerdi özüňden taptıram dep aytyp atpayбы. Ar birimiz beyiş bozuk demek, ar birimiz jarık Kudayдын akıl esi je bolboso jaratkandын özü eken bizde. Beyiş degen bey jok, işi rabota. Janagınday aң sezimge ösüp jetilgende adamzat. Gördün mü? Aң sezimge oy jogolgondo, akıl jogolgondo, aң sezimge ösüp jetilgende fizikalık iş kulu toktoyt. Adamzat nur avalga gelip kalat. Al nur aval bütkül adamlardın esin akılın karmap turgan ulu Kudaydın özü küçü oşol bolup eseptilet. Ana bul oşol Şayda Tata iliminde oşo Sarıuz yıldızından Şayda Tata bizge bugün malumat berip atat. Manas ata özü jana demin kızga malumat berip özü aparırlardı görsetip kelip atat. Gördün mü? Bunday mümkünçülük adam ata onu jaralgandan beri bunday mümkünçülük hiçbir ilge berilgen emes. Paygambarlarga jerge berilgen. Onun 4-nji sferaga çeyin gana ilim berilgen. Ha bul jerde sfera emes, planet emes, miňiregen milyarddan galaktikalardın sırrını açıp atkan an jönünde, sezim jönünde, aң sezim jönündegi tübölük ömürde bar bolunun Kırgızlarga berilgen Manas ilimi arkılı, Manas sözü arkılı berilganda açıkçı bolup.
Кудай өзүнүн чындыгын айтып атыптыр да манас эли аркылуу. А кээ биркилер Ошон үчүн манас жазылбайт, ошон үчүн айтылат, айтылат. Ошон үчүн азыр айтылат. биздикилер кичине илимди алалы эле. Мага эле берилди, мен баарына ээмин, башкаңар мындай турасыңар дейт да агай. Ал ошол түшүнүгү менен ал топурак. Болду, анан башка эч ким эмес. Ошол убакыттын кулу. Убакыттын кулу деген убакыттын ичинде өлөсүң. Ошол караңгы дүйнөдө ошого кул болуп каласың деген нерсе. Аң сезимде сен убакыт жок, жоюлат деп атам. Аралык жок. Ааламдын бир четинен бир четине мен бир сөздү айтканга чейин сен ошол жерге барып келген акыбалга биздин ичибизде Кудай Таала ошон үчүн өзүмө окшоштуруп, өзүнүн бейнеме окшотуп адам жаратайын деп атат. А деген ааламдын башталышы, аалам деген чексиз, ченсиздик, мейкиндик, түбү жок, чексиз, чемимчиз деген сөз. Менмин. Ошону дейт, 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 аалам дейт. Ошол ааламга аны дам кылып, урук кылып, көрдүңбү? Аң сезим кылып жаратып атат. Ошону дейт, дам дейт, адам деп атат. Адам ааламдын ээсине айланат. Адам ааламдын кожоюна айланат. Ааламды, башка да ааламды жараткан мүмкүнчүлүк адамзаттын ичинде. Биз ушуга келишибиз керек. Ошон үчүн кыргыздар улут элге кирбейт. 40 уруудан элге бириккен. 40 уруу деген сөздү бүгүн бир атадан турашып анан ошол аталаш ушундайбыз деген андай маани неме? Ууну адама тобуна ууланган. Ошондон баштап уулангандан өмүр жоголгондо өлүм келген. Ошол ууну жоготсоң түбөлүк өмүргө айланасың. Убакыт аң сезимге келесиң. Ошон үчүн кыргыз илим эл деп айтып атам. 40 уруудан биригет дагы элге биригет. Улут болбош керек бу жерде. Эл деген жараткандын ысымы. Ал көзгө көрүнбөйт. Ааламдын ээси, адамзаттын ээси. Ошол бүткүн диндердин, Аллахтын, Теңирдин, Кудай, Господь, богдордун ээси. Биз ошол ээликке аң сезимде барабыз дагы, аң сезимге келгенде ошол ээ болуп туруп калабыз. Мына ошол сыр. Муну өтө майдалап, жанагы ошол кыргыздар кой сойгондо, устукандап майдалап анан ишип жейт го. Ырыскы насип эмол тамак. Илим дагы ошол сыяктуу акырын устукандап барып, анан кийин жазылып турса, жазуу маанилүү эмес. Анткени адам өзү Кудайдын урухунан турган, Кудайдын дамынан турган, дамдан, адамдан турган ааламдын ээлигиндеги жаңгыз жаратылган чындык, түбөлүк бар болуп турган чындык. Демек адамдар